эскилер кетсин, жаңылар келсин деп ушундай мындай жүргөнсүз да. Саясатчылар аябай хамелеон болот экен, көрдүк. Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы, ошолордун баары саясатчылар да. Анан ошолор дагы хамелеон болуп калабы же кандай болуп калат? Кээ бирлер бар, албетте позициясынан тайбаган, түз жүргөн. Чоң Казактын миссиясы бүттүбү? Октябрь окуяларынын болушунун жок дегенде 40-50% Чоң Казактыкы да. Кызматка барганы кызматка бардыңар. Миссиясына жетти, бийлик кетти. Жогорку кеңештин депутат болуш үчүн эмне маанилүү экен? Кызылда эле акча экен да. Акча экен. Болду акча. Бийлик баары бир колго топтоло калган жокпу? Сот эркинби? Жогорку кеңеш көз карандысызбы? Чын айтканда парламентаризм деген менен баары эле президентке айланып баш ич эмеспи? Кустуризация деген термин болбодубу? Тандалма болбош керек да. Алымкадыр Бейшеналиев президент экөөбүз аканит кайнатып элдин ден соолугуна кам көрүп атабыз деп Команда болуш керек. Бир адам эч нерсеге жетишпейт. оорубай коюунун жолдорун элге түшүндүрүш керек. Адамдын эң жакын туура врач бул өзү дейт. Бизде медицина такыр эле болбой калган экен. Эми Илагыда эле ошондой эле акыбал. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Кезектеги подкастыбызды, пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Анда кезектеги маектешим менен тааныштырып койсом дароо эле. Жаркынбек Касымбеков, саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Коомдук саламаттык улуттук институту деген ушундай мекеме бар экен, бизде ошонун мүдүрү, директору. Кош келипсиз, ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Жакшы, мына саламатсыздарбы деп айтып атабыз экөөбүз тең. Ошол саламаттык, адамдын саламаттыгы тууралуу сөз кылалы деп чакырдым Токотер жери. Медицина тармагында, себеби мекемеңиздин өзү ушул саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу баягы саламаттык улуттук институту болуп атпайбы? Элдин ден соолугу кантип атат, кантип ооруп атат, кандай көп оорулар катталып атат, анын кантип алдын алыш керек, качан ооруганда эле эмес, ошо ооруганга чейинки маселелер, ошону сүйлөшөлү деп мен мындай өзүнчө суроолорумду камдагам, даярдангам дегендей. Интернеттен башкадан карап, сиздин башкаларга берген маектериңизди, буга чейинки өтмүшүңүздү, тарыхыңызды карап даярдандым. Анан даярдансам, дароо эле медицинадан баштабайт экенбиз. Биз Жаркынбек Касымбековдун, эми биз мурдатан баягы санаалашпыз, салам алейкум, алейкум салам деп мындай катышыбыз бар. Саясатта жүргөнсүз да? Саясатта болгондо баягы жаш кезде жаш активисттер менен ак үйдүн алдына чыгып, барганда акцияларды өткөрүп, бирдемелерди, билдирүүлөрдү айта коюп дегендей, тиги кетсин, бул кетсин, эскилер кетсин, жаңылар келсин деп ушундай жүргөнсүз да, жаштар менен. Бир жаш муун менен, жаш бир толкун менен жүргөнсүз. Ошодон баштайлы да. Эми адам эмне үчүн ошол ак үйдүн астына чыгат, эмне үчүн активист болуп, муштумун түйүп, мындай болсун, андай болсун дейт. Ошол убакта деле сиз доктор элеңиз, медицина тармагынын өкүлү элеңиз. Анан өзүңүздүн ошол медицина тармагындагы өлкөдөгү бир жетишпестиктер көрүп, анан бир татыктуу, бир калыс адилет жетекчилер келсе, медицина оңолот эле, башка жактар оңолот эле дедиңиз да. Анан канчалык деңгээлде ошол саясий күрөш жагын айтып атам. Эскилер кетип, жаңылар келди. Канча жолу президенттер келди кетти. Ошонун баарында кетсин, келсин деп аттыңар да. Канчалык деңгээлде жаңылар келди, эскилер кетти, тазалар келди, таза эместер кетти. Эми туура баамдадыңыз. Мен 30га чамалап калганда саясатка кирдим. 2000 башатып 2004-жылы Бишкек шаардык кеңешке катышкам, жеңилип калдым. Сөз. Эми деги башында айтып коеюн, бир ушу мандат такыр буйрубаса керек. 3 жолу шаардык кеңешке койдум, 3 жолу жогорку кеңешке алып буруштук, бирөөсүндө чогуу да бардык. 10-жылы билесиз, ошол боло элек да азырынча. Эми Алла Тааладан азырынча буйрубаптыр ушу мандат. Бирок ошол
ага чейин акыл топтоп, билим топтоп, ошол кезде медицина илимдеринин кандидаты болгон убагым болчу. Операцияларды жасап, окуп, мектепте алтын медаль менен бүтүп, институтту кызыл диплом менен бүтүп, артыкчылык менен. Анан бирок коомдо баягы биринчи революция болуп кетти 2005 шайлоодон кийин эле көп өтпөй. Анан ошондо кандайча бул неге мындай болуш керек. Анан мындай ошол кезде жаштык максимализм менен төбөлдөрүбүз, саясатчыларыбыз билет, алар туура кылат, жазап аткандары эл үчүн деп мындай баягы розовый очки менен, күлгүн очки менен карап жүргөн нерсе ошо чечилип, анча биринчи революциядан кийин саясатчылардын маскаларын баары сыйрыла баштады да. Тигил жака, бул жака өтө баштады. Анан ошол мындай түрткү болду десем болот да, саясатка алпушканы. Мындай айтышат эмеспи, саясат менен алпушпасаң, саясат сени менен алпушат дегендей. Билбейм, ошол кезде дагы санаалаштар пайда болду. Анан жана жаш саясатчылар форуму деген структура бар эле. Ошого да кошулуп тийиштүү окууларында өтүп калдык, жанагы NDI, IRI деген мекемелердин. Анан ошол жерден да көрүшүп жүрдүк, баарлашып жүргөнбүз. Анан чында бирок саясатчылар аябай хамелеон болот экен, көрдүк. Аны көрүп келе атпайбызбы 20 жылдан бери эле. Азыркыга чейин бардык бийлик менен жакшы болгон дагы өкүлдөр бар, көп эле андай өкүлдөр. Ошол жактан бери эле түшпөгөн ыгын таап, ыңгайын таап эле улам кайра мандат алышат, кызматтан кызмат алат. Ошондо кандай болуп калат? Мына бүгүнкү күндөгү Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы, мурдагы муун дагы ошол Мадумаров, Байболов, Абдыган Эркебаев, дагы башка Толгон Токой, Бабанов, ошолордун баары саясатчылар да. Анан ошолор дагы хамелеон болуп калабы же кандай болуп калат? Эми түрдүү ар бир саясатчы адамдын өзүнүн абийиринде да. Аны эми мисалы үчүн ар бирөөнү персоналдуу талдасак айтып берсек деле болот. Бирок ошонун арасында көбүнчө ошол хамелеон саясатчылар улам өңүн өзгөртүп, шапкасын өзгөртүп, партияны өзгөртүп, позициясын өзгөртүп, бирөөнү алкап жактап, анан кайра экинчиси келсе ошол эле замат өзүнүн оюн өзгөртүп, айткандан таанып канча көрүп атпайсызбы? Мана ошондой, ошолорду мен айтып атам да. Анан айрымдар деген турбайсызбы? Бар эмес. Бар эмес. Кээ бирлер бар, албетте позициясынан тайбаган, түз жүргөн айтып. Эми бул жерде саясатчынын өзү көп кырдуу болуш керек экен да. Эми жанагы чоң казат боюнча сурайын деп атам да. Чоң казаттын курамында жүрдүңүз. Анан чоң казат ошол учурда катуу дүңгүрөдү. Сыймык Жапыкеев элдин астына чыгып, жанагы социалдык тармактагы жана түз эфирлердин түз эфир феномени өзүнчө күчөдү да. Мындайча айтканда аябай миллиондоп көрүүчүлөр болуп, элдер ошону угуп, комментарийлерди жазып дегендейчи. Негизи ушул чоң казаттын мүдөөсү, негизги каалаганы ишке аштыбы? Чоң казаттын түптөөчүлөрү бул ошол Турат Акимов баш болгон, Максат Мамытканов төш болгон, ошол азыркы ошол 20-жылы төрагасы болуп Мамытканов болгон. Биз ошол Сыймык Жапыкеев, мен жана башкалар ошол убакта эле кошулганбыз да. Сыймык Жапыкеев жөнүндө сразу айтып өтөйүн. Ал ошол 20-жылы эле жанагы белгилүү октябрь окуяларынан кийин эле мен уже чоң казаттан чыктым. Чоң казат өзүнүн миссиясын бүтүрдү деп чыккан билдирди. Бирок чоң казат миссиясын бүтүргөн жок. Ал партия бойдон кыймыл катары өзүнүн ишин эми баягы резервацияда, консервацияда деп койсок болот, ал турат да. Бардык эле партиялар сыяктуу. Мен эми чоң казатка барып калганын себеби социалдык тармактарда Сыймык Жапыкеев жарды да. Бирок Жапыкеев айтып жүргөн маселелерди баары эле айтып жүрчү. Баарыбыз эле айтып жүрчүбүз да. Бирок
Жапыкеевдин эмоционалдуу мындай сөздү сүйлөө чеберчилиги, берүүсү харизмасы, айтып ал сөзсүз түрдө ал азаматтык кылды чынын айтканда. Аны эч ким мындай анын ролун эч ким басаңдата албайт да. Чын эле элге кирди да, элге сиңди ошонун айтканы. Жана айтып манерасы ачык айрым, анча да жанагындай өзүнүн эмоционалдуу керек болсо сөгүнүп ийгендери дагы да мындай билбейм элге жакты да. Анан карадык биз анализдеп көрүп, Жапыкеевдин айткандары аябай просмотрлар, алкоолор, колдоолор анын арасында да эми жактырбагандар да болот да. Бирок анан биз ошону анализдеп көрүп, кой андан көрө ушул Жапыкеевди мындай андан көрө Жапыкеев аркылуу чыгарып туралы деп биз идея берип аттык да. Мына Сыймык бул жерин момундайраак айтчы, тиңдей айтчы, бул жерин өтө катуу айтпа, бизди эртең эле бизди бүктөп камап койбосун депчи. Анан чында ошондой да сигналдар болот да. Биз эми бийлик деген укуругу күчтүү да. Ошондой да сигналдар бар болчу, бизди шайлоого жеткирбей, камап салуу, в общем, кыскасы шайлоого жеткирбеш керек чоң казатты деген. Анан арасында алардын бийликтин дагы ушундай бир максаты болду көрүнөт. Буларды өздөрү менен өздөрүн ызылдатып, ичинен удургутуп, ичинен жардырып туруп эле өздөрү эле жетпей калат деген максатка коюшуп, ошол тийиштүү мындай кандай десем чалгынчыларды жөнөтүп, ичара идеологиялык тараптан дагы аябай жарган аракет кылышты. Бирок биз аянат чейин чыктык, шайлоого катталдык кадимкидей. Акчасы жок, бир тыйыны жок. Эл чогултуп берди, анча өзүбүздөн чогулган акча. Эми ачык эле айтайын, мен штаб жетекчи болдум да. Ашып кетсе бир жана залогдон тышкары биз бир 1 миллион сомдун тегерегинде эле жетпеген акча менен эле ошо шайлоону өткөрдүк да. Эми даже мындай өзүмө катуу айткандай болбойн. Жанагы революциянын деле төңкөрүш дейбизби, революциянын октябрь окуяларынын болушунун бир калп айтпасам бир жок дегенде 40-50% чоң казаттыкы да. Жогорудагы суроонун өзөгүн толук жооп берген жоксуз да. Мен ошол бүгүнкү күндө чоң казаттын ошо өкүлдөрү, мындай астыңкы лидерлери деп коеюнчу. Кызматка барганы кызматка бардыңар. Кызматка барбаганы жана антип Турат Акимовдой ал максат жазып эмес. атат. Мисалы үчүн унчукпай пауза кармап, Сыймыкка окшоп, Сыймык мырзага окшоп азыр мындай четтегендер бар. Мындай контрасттарды байкап атасыз да, ошонун миссияга байланыштырып ошо айтып бериңиз. Ага эч кандай миссияга байланышы жок. Ар бир эми мына саясий ошол кездеги, ошол этаптагы миссиясына жетти. Бийлик кетти. Шайлоо жокко чыкты. Туура эмес шайлоо болгон. Абдан эми биздин тарыхта эң ыплас шайлоо ошол болду да. Ошол миссияны, ошол кездеги этаптагы миссияны аткардык. Эми андан кийин октябрда эле Сыймык Жапыкеев айтып чоң казаттын составынан чыктым, миссиясын бүтүрдү деп кызмат алды, кетти. Андан аркысы өзүнүн мойнунда. Андан кийинкилер эми келдик, кандай кылабыз? Болушунча жардам берели деп Мамытканов ИАЭСке барып министр болду. Азыр элчи болуп иштеп жүрөт. Болгон оюн айтып жүрөт. Демек ар кимдин өзүнүн тандоосу дегендей. Ооба, түшүнүктүү. тандоосу. Эми жана буга чейинки суроолордун биринде айттыңыз, жооп бердиңиз, жанагы шайлоолорго бардым, аракет кылдым, анан өтпөй койдум депчи. Шайлоолор жөнүндө, шайлоо системасы жөнүндө бир суроо. Бизде шайлоодо шаардык кеңештинби же жогорку кеңештин депутат болуш үчүн эмне маанилүү экен? Тиешелүү өйдө жактар менен жакшы тааныш болуу фактору же акчаны көбүрөөк камдап туруп анан шайлоого аттануу фактору же болбосо мындай аябай дасыккан бир тажрыйба топтоп шайлоолордун процедуралары боюнча анан кийин барса утабы дегендей эмне маанилүү экен? Мен бул жерде ачуураак эле айтайын, кызылдай эле акча экен да. Акча экен? Болду акча. Анан барган сайын акча ошо баасы көтөрүлүп отурду. Мына мен
6 шайлоого катышып турмун жалпы жонунан. Ошо бүт эле Кызылда эле акча экен да. Баскан турганың акча. Баскан турганың бир шайлоочулар деле Көрнөк жарына талапкер десе эле аны Кызылда эле бир кошелек келди деп болушунча алып калганга аракет кылышат экен. Кийинки учурда ошол жалданган жанагы агитаторлордон өйдө чын айтканда эме болуп калыптыр да, баягы көп нерсе ыгын таап алышыптыр да, акча табуу жолун. Ошо мына шайлоо келди, мына капчыктар келди, саан уйлар келди, буларды эми көпкө узатпай бир айдын ичинде саап алалы болушунча деп эле ошондой эле мамиле болуп калыптыр. Тилекке каршы 21-жылы да акыркы качпадымбы? Так эле ошондой эле болуп калыптыр да. Анан баягы ушул принципиалдуу түрдө 6 жолу тең мен добуш сатып алууну такыр ойлогондо эмесмин, сатып алган жокпуз. Мына ошон үчүн жеңилип келатам көрүнөт да. Мына парламент тарайт экен, парламенттик шайлоо болот экен деген ушундай сөздөр болуп атат. Анан эми кандай болот деп ойлойсуз? Эми эле башкача болобу? Ошол эле борбордук шайлоо комиссиясы, ошол эле система, ошол эле электорат, баягы бүт баардык режимдерди көргөн электорат, алар асманга чыгып кеткен жок, жерге түшүп кеткен жок. Ошол эле эл, ошол эле баягы тактикалар бар дегендей. Азыр башкача болуп калабы, кандай болот? Күмөнүм бар. Бирок мындай жанагы ар бир шайлоочу бир добуш дегенге жетиштик. Кудай буйрса жанагы урна эме боюнча мурун пачкалап салганын да көрдүк да. Пачкалап салгандарын көрдүк. Жанагы шайлоо участогуна тиешеси жок автобус менен бусиктер менен мал ташыганда эле ташып алып келип киргизип, бүркүрөтүп киргизген аны да көрдүк дегендей. Бирок азыр ал өтпөйт. Бирок ал азыр проблеманын баары ошо тиги берки шайлоо участогунан сыртында калды да. Шайлоочулардын добушун сатып алуу. Дагы бир жакшы жылыш бар, жаман аз да болсо. Бул жанагы бюджеттик мекемелердин, мектеп, больница жана башкалардын адамдарын колдонуу. Жагы өткөндүкү шайлоодо анда токтотушту. Мектептен мурун байма-бай эле барып эле собранияларын өткөрүп, аларга компьютер берки белек бекчектерин берип Кызылда эле сатып алчу да. Ачык эле керек болсо. Ошол да токтоп баратат. Эми ушул жолу аракет кылып жанагы элдин добушун сатып алуусун кандайдыр жол менен токтотсок, эми салыштырмалуу түрдө акыйкатыраак өтөт деген үмүт бар. Бирок мен күмөнүм бар да. Жакшы. Мына 30 жашымда ушу саясатка аралаштым деп айттыңыз. Буга чейинки баардык ушул буга чейинки президенттердин режиминин баарында ошентип баягынтип саясий активдүүлүгүңүздү көргөзүп келдиңиз. Ошолордун баарында бир линия жатат да. Баардык бийлик бир колго топтолбош керек, мындай болбошу керек. Жогорку кеңеш көз каранды, жалтак, сот эркин эмес, сөз эркиндиги жок, мындай болбош керек деп кыйкырып, ушундай принциптер менен күрөшүп келдиңиз да. Анан азыркы башкаруунун акыбалы тууралуу, башкаруу модели тууралуу азыр кандай? Бийлик баары бир колго топтолгон жокпу? Сот эркинби? Жогорку кеңеш көз карандысызбы? Башка бийлик бутактарында баланс барбы? Ушул өңүттөн кандай оюңуз бар? Ошо Чоң Казактын саясий партиясынын платформасында жакшы институт куруу демилгеси бар болчу. Ошол жартылай болду. Бул элдик курултай. Элдик курултайда бирок мына 3 жолу өттү. Бирок тилекке каршы бир жакшы талабы азырынча аткарыла элек да. Бул бийлик төбөлдөрүнүн отчеттуулугу. Баяндама катары берип коёчат. Эл алкап колдоп анан чечим кабыл алынган болуп атат да. Бирок ушул жерде соттун 3 бийликтин башчылары чында эле жана курултайдын алдында отчет берип анан ошого баа берилсе, менин оюмча абдан ошол мүддөсүнө жетет эле да. Анан эми парламентаризмди да көрдүк. Балким дагы убак керек болчу. 10 жыл болуп калды парламентаризм менен жашаган этап.
балким дагы өсүшүбүз керек болчу, бирок азыркы мындай баардык процесстер, дүйнөдөгү процесстер, саясатта процесстер ылдам ыкчам болуп аткан убакта парламенттик башкаруу кичине мындай убага келе элек да, деги эле. Анан дагы эле карап көрсөк, ооба эң көбүнчө өнүккөн мамлекеттер, жакшы түркүрөп өсүп кеткен мамлекеттер парламенттик мамлекеттер болуп атат. Жана премьер-министр өлкө башчысы болуп, шайланып келип парламентте мандат алып андан ары иштеген. Бирок ал баягы убагында тетигиз азыркыга чейинки келип аткан убакта актуалдуу болгондур. Бирок антенсең бир тизгин эки тизгин бир чылбыр кармап президенттик өлкө менен өнүккөндөр да жок эмес, ошол Америка, башка мамлекеттери. Анан бул жерде мындай панацея жок да, панацея жок. Ар бир мамлекет, ар бир коом өзүнүн өнүгүү, башкаруу системасын өзү тандаш керек. Ушул этапта баардыгын көрдүк. Эми чын айтканда парламентаризм деген менен баары эле президентке айланып башчы эмес беле. Ошончу. Баары эле болбой эле ошол президенттин керек болсо водителине фракциянын жетекчилери очередке туруп анда көрдүк да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик өзү ачык эле айтып атат. Мен жоопкерчиликти алам, мен жооп берем деп. Жок дегенде ачык айтты. Ачык айтты. Азыр баарына жоопкермин деп мойнуна баарын алып атат. Анан жооп берет да, кийин дагычы. Анан жок дегенде жол болсо эми болчу, садага чапчы, премьер-министрди садага чапчы, же парламентти таратып кутулуп кетчү да. Анан президент мен билбей калыптырмын, мындай кыл, тигил күнөөлүү, бул күнөөлүү болуп койчу да. Азыр баардык нерсенин баарын мына президент алып атат өзүнө. Мына эл дагы байкап атасыздар, азыр түзмө-түз кайрылып баштады да. Мунун жакшы жагы да бар. Бирок берки институттардын, бийлик институттардын туруктуу иштешине дагы минус болгон жактары да бар да. Анан элдин баары эле кандай маселе болбосун, эми ар бир өзүнүн жеке маселеси аябай чоң көрүнөт да. Дүйнө токтоп ушунун өзүнүн проблемасы да көрүнөт. Эми ал жаны ачыгандан Садыр Кожоевич, Камчык Кыдыршаевич деп түзмө-түз кайрылууга мажбур болуп атышат да. Андай болсо айыл өкмөтү эмне иш кылат? Рай акимият эмне иш кылат? Калгандары эмне кылат? Берки министрликтер, жер-жердеги бийлик институттары эмне кылыш керек да? Сот эмне кылып атат анда? Деген маселелерди эми балким бул да керектир ушул этапта. Эми бара-бара эгерде ошол ар бир бийлик структурасын сааттай иштегенне чейин жетишсек, анан ушунун баары түзөлөр деген дагы чоң үмүтүм бар. Президент, ККМ башчысы өзү барып, көчөнү оңдоп, өзү барып, бала бакчаны карап, шейшепти карап, антпей ар ким өзүнүн милдетин аткарып калат деген үмүт бар турбайбы? Ар бир жерде өзүнүн ишин так аткарса, ошого талап күчтүү болуп ишке ашса, анда мен ойлойм баардыгы түзөлөт да. Бирок тенденция абдан жакшы. Ал эми жанагыда кустуризация деген термин болбоду. Баягы жегенин кайра мамлекетке төктүрүү, мындай айткандачы. Анан коррупция менен күрөшүү, жана андай карарлар дүйнөсүн таптакыр тып-тыйпыл кылып жок кылуу маселеси муну негизи алкууга алынып атат да, негизичи. Бирок ошол эле учурда бул канчалык деңгээлде келечектүү мындай бир кадам. Бул жөн гана убактылуу бир пиар, бирок институционалдык жактан алганда, стратегиялык жактан алганда бул тек гана бир мындай шоу эмеспи? Эми кустуризация деп аты аябай мындай жиркеничтүү кылат, кустуризация менен кусунду кайра чыгыш керекпи, мындай баардык эле жана кадимки бытовой алып келгенде мындай жакшы эмес да атычы. Бирок ошонун автору чоң казат, ачык айтып. До конца, кустуризация деген, люстрация деген сөздөрдүн баарын ошондо айкырып жүргөн убагыбыз да. Ошонун баары четинен келет, ошонун баары. Бирок ушул этапта айтарым бул да керек. Эми заты жазалып аткан, мындай ишке ашып аткан жолдору маселе жаратар. Бирок ушул убакта керек эмне үчүн эл өзгөчө жегиштер, ушу коррупция менен алып ушкандар акыр аягы жооп берет экенбиз
качып кутулбайт экенбиз. Советтик кезде мүлктөрдү приватизация кылып алгандарга чейин жетиш керек да анда. Туура, Мунун туура, эң туура, укуругу. эң туура. Жана кыргызда жакшы сөз бар, кыңыр иш 40 жылда да билинет деп. 40 жыл эмес, ага чейин эле жетип калат экен деген элде ошол мындай бүтүм чыгыш керек да, ичара. Эгер ошол жанагы коррупционерсиң деп камалып аткандардын арасында, ошол жана кустуризация кылынып аткандардын арасында дагы келечекте учурунда ушу азыркы бийликтин келишине акчасын бергендер, күчүн бергендер, энергиясын бергендер болуп калса кандай болор экен? Ошол жерде мындай тандалма болбош керек да. Принципиалдуу түрдө түз кеч керек ошол жерде. Эми саясатты айтып бүтөйүн деп калды окшойт. Дээрлик бүтүп калды окшойт. Эми сиздин мынау мен студияга доктурду, медицинанын өкүлүн чакыргандан кийин эми элдин саламаттыгы жөнүндө сөз кылабыз. Медицинада реформа керек дешет да. Бардык режимде муну ооруканаларды бир сыйра ичин карап, доктурлардын жана коррупциясын, ооруканалардагы жанагындай акыбал мышык ыйлай турган. Ошону оңдобосок болбойт дейт бардыгындачы. Деги эле мындай реформа деп эмнени түшүнөсүз? Реформа деген жана Алымкадыр Бейшеналиев деген экс-министр сыяктуу жанагындай анча-мынча баягы жеке клиникаларды барып сүрдүрүп астына таш төктүрүү бул реформабы? Же болбосо өз учурунда жанагындай Бакыйган кабар агенттигине барып алып биз президент экөөбүз теги аканит кайнатып элдин ден соолугуна кам көрүп атабыз деп ушундай батыл нерселерди айтып мындай ооз ачырган. Ушул реформабы? Деги эле реформа деп эмнени түшүнөсүз? Эми жакшы айттыңыз. Реформа аты үчүн эле болбош керек да. Анан реформаны ошол тийиштүү мындай окуп, даярданып, билип, түшүнгөн адам жасаш керек да, деп ойлойм. Бир эле адам эмес, ал команда болуш керек. Бир адам эч нерсеге жетишпейт, жазай да албайт. Бул ошо түшүнгөн бир команда, бир жакшы топ жазап, бир келип жаза алса болбойт. Убагында билесиздер, 2000-жылга чейин жана Манас 1-2, Манас таалими, анан ден соолук деп эле келатат. Реформа болуп келатат. Ушу реформа болбогон башка тармак жок болуш керек, ушу саламаттык сактоо системасында болгон. Мен эсимде ошо окуп келаткандан бери эле реформа болуп келатабыз да. Бирок реформа болбоска айлабыз жок эле, анткени советтер системасынан калган мурасты кармап калуу, ошол бойдон кармап калуу мүмкүн эмес эле. Ал акча, каражат жагынан дагы баардык жактан абдан оор болчу да. Бирок ошол система абдан туура жакшы болчу, эффективдүү болчу ошол кез үчүн. Жана алдын алуу жагынан дагы, баардык лечение, дарылоо жагынан дагы, диагностика жагынан дагы күчтүү болчу. Эми албетте тиги методикалар жаңыланып тургандан кийин да, бирок системанын өзүн айтып атам. Эми азыр бизде кандай акыбал? Бизде буга чейинки болгон реформаларда ошол баштапкы медицина звеносуна көп көңүл бурулалы деп келген. Бирок бурулган менен ал жердеги алардын сапаты, кадрлардын болгон мукташтыгы аткарылбай калган, тилекке каршы. Аткарылбай калган, ал жерден тескерисинче кадрлар көбүрөөк кетип калып, баягыда жетишпестик бар. Азыр мына ошол илеп менен мен каяка бармак элем деп иштей берип, азыр бир 60ка тайып калган, чамалап калган, керек болсо эргүүгө, пенсияга чыгып кеткен адамдардын эсеби менен кармалып отурабыз. Азыр чынын айтканда акыбал аябай эле кыйкыра турган акыбалдабыз азыр. Кадр жактан кризис. Кадр кризиси өтө чоң. Анан мына 2000-жылдары башында Россияда аларда да өтө мукташтык көп болуп, анан алар ушундай сунуш менен чыгышты. Биздин кадрларды эле эки колдоп ала башташты. Анткени орус тил билет. Даярдыгы жаман эмес, жакшы. Анча-мынча тажрыйбасы болсо үйрөтүп алабыз деп 60 000 ошо кез үчүн 60 000 рубль ден баштап, анан тышкары жубайыңды орноштурабыз, бала бакыраңды орноштурабыз деп кызыктырып көп биздин адистер чыгып кетти. Россияга, жакынкы эле Россияга. Өтө тыңдар андан ары кетти. Европа, Америкада дагы алардын дипломун алып,
азыртым эле ийгиликтүү иштеп аткан врачтарыбыз да бар. Демек бизде потенциал жакшы болчу, ошону кармап калыш керек болчу да. Анан дагы ушул жерде айтып кете турган нерсе, медициналык кадрды даярдоо өтө кыйын. Буга эбегейсиз чоң каражат, эбегейсиз чоң мындай энергия талап кылынат. Үй бүлөнүкү, тармактыкы, мамлекеттин дагы. Анан келип мына эми мамлекеттине кайра пайдасы тийсин деген убакта татыктуу айлык маяна бере албай качырып атабыз да. Эми эмне деген тандык, мисалы үчүн мен жакын карага чейин Глейген институт 87 жылдык тарыхы бар институту башкарып отуруп, доктор, илимдин доктору катары 17 000 сом алып отурам да. Азыр мына дагы илимий изилдөө жумушун жетектеп, анан дагы ушул жолдорун карап 1,5 ставка, анан дагы расширение зоны деятельности деп атып, анан 28 каран чыктым. Мисалы үчүн мына азыр 2-3 ай болду. Анан эмне жөнүндө кеп кылса болот? Менде иштеген кээ бир кызматкерлерим бар, 12 000, 14 000, 13 000 алат да. Демек өзүн эмес, бала бакырасын жөн коюп өзүн бакса болобу ошол акчага? Болбойт. Демек бир сөз менен, жөнөкөй сөз менен айтканда, реформа үчүн бул акча керек. Эми баягы эле курган акчага такалат. Айлык маяна, жабдык, профессионалдуу адис, даярдоо, аны окутуу, шарт түзүп берүү жана башка. Негизи акча экен да баарычы. Бул капитализмде бир жакшы акча болсо, жакшы идеяга. Ушул жерде жакшы акча жакшы эле бөлүнөт. Анын ошол туура эффективдүү колдонуусунда. Мына эми оңой эмес. Мисалы үчүн 20-жылы 20 миллиардка жетпеген акча бөлүнсө, азыр 50 миллиард. Мына бекитилип аткан бюджетибиз 50 миллиард бөлүнүп атат. Бирок албетте бардык нерсе кымбаттады жана башка, бирок түзөтүүлөр эмелер болуп атат. Бирок ошону эффективдүү колдонуу жагы да, реформа ошол жагын ойлонуш керек. Анан кээ бир жерде жанагы эми бирок ошол эле убакта врачтар таптакыр эле курап кеткен жок, иштеп аткан врачтар иштеп атат. Кадимкидей эле машина минишет, катыштары бар, бала бакыралар таптакыр ачка калган жок. Эмнеге? Ал жанагы неформалдуу акчаны табат демек. Анан эл кайра берип алып, ага да наразы, бекер дарыланышым керек эле, менден маланча акча сомоп алды, сурап алды, же бергенге туура келди деп айтабыз, врач ыгынтап, өздүк тааныш лабораторияга жөнөтүп, аяктан бонус алат. Ал жагы кандай кылыш керек? Бул жерде жалаң эле акча эмес, бул уюштуруу маселеси да бар да. Уюштуруу. Сиз эми мына коомдук саламаттык улуттук институтунун мүдүрүсүз, башчысыз. Бул жерге мындай өзүңүз чуркап барып, же болсо мындай парашюттан түшкөн жоксуз. Сиз керек болсо саясий күрөштөрдүн чордонунда жүрдүңүз. Жөн жүрбөстөн сиз саламаттык сактоо адисисиз. Кокус эгер саясий күрөштүн мүдөөсү аткарылып, бийликке келип калышчу болсо, сиздин ордуңуз мен мына саламаттык сактоо жагын мен билем. Ушуну мен оңдошум керек. Мурда жанагы болбой атат, жүрбөй атат, кылбай атат дегенде мына мен кылам деген бир орунга, кайсыдыр бир орунга келдиңиз да эмичи. Анан кийин негизги нерсе эмне деп ойлойсуз? Саламаттык сактоо ушул тармагын алдыга өнүктүрүүдө эң негизи мына моуну кылыш керек деп. Сиз айтып атпайсызбы? Кадрдык кризис, анан тиги айлыгы, анан башкасы деп. Эми толтура айта берсек дагы толтура да. Бирок эң негизи эмне кылыш керек? Эми проблема көптүгүнөн азыр мына негизи мына моуну эле жаза билсек, бир нерсени жаза билсек оңолуп кетет дегенден алысмын да. Бул аябай комплекстүү. Сталин айткандай эле, многие даже керек болсо ал айткан түзмө-түз цитата кылсак, всё решает кадры деп. Туура кадрлар келиш керек да. Туура кадрлар келиш керек. Келгенде дагы бир эле жалгыз министр дагы көп нерсе чече албайт. Мындай тийиштүү команда менен келиш керек. Анын орун басарлары, мен ачык эле айтайынчы, түз эле жооп бердиңиз, түз суроо бердиңиз, түз эле жооп берейинчи. Ошону күтүп атам. Минздравды өзгөртүш керек. Мына бүт
эменин баары, уюктун баары ушу Минздравда. Менеджерликте, Минздравдагы менеджерлик өзгөрүш керек. Минздравда профессионалдуу иштейм. Өзүнүн кызыкчылыгы эмес, же болбосо бир конъюнктуралык же бул же койчу эми ак көз көк көз дебей мындай принципиалдуу профессиональный подход менен иштеген кадрлар топтолгондо анан жылы баштайт. Мына Оштун мэрин мисалдатышат. Барат дагы өтүгүн кет дагы бирөөлөр пиар дейт, бирөө шоу дейт. Барат дагы мына жериң болбой аттыр. Мен кабинетте отуруп берсем, силер бул дей берет экенсиңер. Мунаны бузгула. Мен кечээ мен буз дегем. 3 күндөн бери турат. Бузгула деп атат мындай өзү менен көзү менен көрүп. Ошол саламаттык сактоо, элдин ден соолугу тармагын министрликти жетектеп аткандан кийин ошого байланыштуу ооруканалар, клиникалар, ошол маселелерди мисалы үчүн дейм да. Жанагындай түндөсү ысытмалап балдарын көтөрүп алып туруп жанагындай жерге барышат. Кезек өчүрүт. Анан орой сөздөр, мен чарчап атпайм, кайсы бирине жетишем дейт. Аны деле түшүнсө болот. Ошол соц тармакка чыгып атат. Ошол проблема бар. Ошол проблеманы кантип чечиш керек? Ошол проблемада негизги проблема ошол да. Ошону жанагындай Жеңиш Токторбаевге окшогон бирөө барып туруп эле, караңгыда болсо караңгыда барып көрүп эле, болду. Экинчи мындай болбош керек. Тиги энелер, жаш аял үй бүлөлөр жанагынтип туруп кезекке туруп алып туруп антпеш керек. Эптеп топтолуп барса жатаарга орун жок, коридорлорго жатпаш керек. Бул маселе турбай. Муну кантип чечебиз? Муну жана Камчыбек Кыдырсаевич айтканда, муну 15 күндүн ичинде чечпесеңер башыңарды жулам деген мындай орой эле бир радикалдуу адамдар керекпи дейм да. Ошон үчүн сурап атам да мындай. Негизги сен эмне кылыш керек депчи. Оштун мэри молодец, абдан азамат жакшы иштеп атат. Эми эч кандай маселем жок. Ал чарба шаар менен саламаттык сактоо мекемелери, ооруканалар, бейтапканалар кичине башкачараак. Баардыгына жапырт ооруп келген баарын жаткыра салып, баарын эме кылганга мүмкүнчүлүк чектелүү. Сөздүн ачыгы. Бул биринчи. Экинчиден, мына ошол коомубуздагы баштап дегеле медиктерге саламат сактоого болгон мамилени дагы аябай бузуп алдык. Буга көп эми себептери бар. Буга чейин керек болсо иштеп кеткен министрлердин дагы күнөөсү бар, ачык эле айтайын. Ошону биз кайра элдин мамилесин өзгөрүш керек. Кантип өзгөрөт? Биз туура иштей баштаганда, анан элге дагы туура маалыматты жеткире баштаганда. Мисалы үчүн, сиз айткандай ысытмасы менен чуркапты жалдагы 3-чү деңгээлдеги институтка чуркап барбай, жанындагы өзүнө тийиштүү бейтапканага, поликлиникага барганда ошондой эле жардамды ала алса, ошондой эле жардам көрсөтүлгөнгө жетсек, анда мына ошол маселелердин баары өзүнөн өзү чечилет. Же болбосо элестетиңизчи, алдагы ал третичный уровень, аякта чоң жанагындай плановый операциялар жасалыш керек, өтө сложный, өтө татаалдашып калган маселелерди каралыш керек да. Же болбосо мени ошо температура болуп калыптыр деп чуркап барып, ошакты баса жыгылып атышат. Анан элестетиңиз, бир врач 40 бейтап турса каяна жетет? Чын эле физически ал деле мүмкүн эмес. Ал дагы бизде эми мындай да, врачка мындай жөнбей жай баракат келбейт да. Ооруган, сыктаган, ыйлаган, эмоционалдык жактан момундай күйүп бышып аткан киши келет да. Мисалы үчүн, сиз журналист, сизге келип, сизге жакпаса, орой бир киши келсе, кабыл албайбыз, ал тандооңуз бар. Кечирип коесуз, мен сүйлөшпөйм, сизден интервью албайм деп токтотуп эле коебуз деп койгонго тандооңуз бар. Врачта андай тандоо жок. Сөгүп атабы, урушуп атабы, бетине эмне кылып атабы, камерамен келип такап атабы, кабыл алганга милдеттүү. Анан ошол жагында ойлош керек. Алда адам, алдагы чарчайт, алдагы эмоционалдуу эми көп факторду. Ошон үчүн мен айтканым ошо, анан сиз жана айтып атасыз, баягы бара калып эле давай түзө, жаткыр деп койгон менен каяка жаткырат, койка жок болсо, мисалы үчүн да. Ошол эле башкы врач. Же болбосо эптеп жанагы жалоба болбосун, деле ошол жерден басылсынчы деп, мисалы үчүн министрликтин бир жооптуу кызматкери барып туруп, сага сөгүш деп коет да. Андай сөгүш, ону 15 алып бүткөн ал тиги. Ага
кандай десем таасир деле болбой калган ал врачка. Мисалы үчүн да андай сөгүштү уже грамотасы да ошончо, сөгүшү да ошончо да. Бул ал бизге ал иштебейт. Өзүбүздүн калкыбызды ден соолугун сактаганга, караганга, биринчи симптомдор болуп атканда алдын алып алганга үйрөтүшүбүз керек. Кадимкидей эле тарбиялашыбыз керек калкыбызды. Мына ошого келатабыз да. Бул күнүгө системдүү түрдө бардык жерлерде иштей турган аябай чоң эбегейси чоң жумуш. Муну нече актан бери унуткарып калганбыз. Унутканбыз, нече ак унутканбыз. Биз болгону жанагы келип аткан бейтаптар менен алып урушуп, ошолор менен үйүлүп, үймөктөшүп, анан саны бүтпөгөн отчетторду жазып эле баягы ушундай болуп калганда, врачты бир күнү барып, шашпай ушу жөнөкөй эле бир поликлиникада врачкачы, мисалы үчүн кээ бир блогерлер барып эле баса калып атпайбы? Сиз акырын барып ошо менен сүйлөшүп, бир жанында отуруп бир көрсөңүз, таң каласыз. Башын көтөргөнгө убактысы жок. Ошо врачтардын жазып эле отурушат. Канча анкета, канча форма, канча эмени толтурат. Анан калып толтура диги эстеп калып диги карточкасын толтуруш керек. Анан дагы киф дегенди толтуруш керек. Анан тиги бөлүм башчысына барып отчетун бериш керек. Тиги врачтын анан каяктагы өзүнүн өнүгүү, жанагындай алдын алуу маселелерин үйрөнүү, самообразование жана башка дегенге убакыт деле калбайт, күчү деле калбайт, энергиясы калбайт. Анан анда бала бакчасы бар, толтура түйшүгү бар үйүндө дегендей. Эми бул моралдык жагынан карасак, Жаркын мырза, ар бир кесиптин ээсинин ишине барып карасаң, толтура мээнети бар, түйшүгү бар, эми доктурдук эле эмес, баардык кесипте. Сиз айтып атпайсыз, барып алып отурсаң, ошондо түшүнөсүң ошонун жумушун, ал аябай оор депчи. Ар бир кесиптин өзүнүн түйшүгү бар да, андай кара. Мен эми баягы маселенин түйүнүн мындай билип, анан мындай экөөбүз да сүйлөшүп аткан жокпуз да, бизди да көрүп атышат да, ошолорго түшүнүктүү болсун деп сурап атпаймынбы? Тиги кыскасы сиздин айтканыңызга караганда, жанагынтип койка жетишпейт, коридордо жатат, анан кийин ызы чуу болот, бири-бирин урушат, бейтаптар менен доктордун ортосундагы мамилелер болот деп аткандан мурда элдин саламаттыгына кам көрүш керек. Көрүнгөн нерсени жей берип, составында, курамында ар кандай нерселердин баарын жей берип, туура эмес жашоо образын кыла берип, анан ооруп калгандан көрө ошо оорубай коюунун жолдорун элге түшүндүрүш керек. Ошондо жанагынтип койкада талашканга киши да аз келет дегенди мындай философиялык өңүттү айтып атасыз да. Ошол багытта кандай иш-чаралар болуп атат? Мисалы үчүн супермаркеттерге кирсең, азык-түлүк толтура, анын курамында мындай курамын карабай деле ала беришет. Анан доктурларды уксаң айтышат, анын курамында аябай зыяндуу заттар бар, аны жебеш керек, таза азыктарды жеш керек. Анан кийин ошондой жанагындай бөйрөк оорулар, жанагы боор алмаштырам дегендер болбойт деп айтасыңар да. Ошол үчүн мамлекеттик масштабта кандай нерселер болуп атат? Эми мына ошо өзүбүздүн даана сүйлөшө турган темабызга келатабыз көрүнөт. Урматтуу биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн мына ден соолукту тоголок мынакей ушул столдо алсак, саламаттык сактоо системасына тийиштүү нерсе ошо мен колум тургандай эле 10-15% байланыштуу. 10-15% саламаттык сактоо система, больница, меникине окшогон, ушул биздикине окшогон институт, ушунун баары. Калганы сиз айткан тамактануу, тукум куучулук, айлана чөйрө, биздин адатыбыз, биздин ошол өзүбүзгө болгон сый урмат жана мамилебиз, денебизге анын ичинде болгон ошонун баары ошо калган 85% жатат. Мына ушуну туура даана түшүнөлү да. Анан саламаттык сактоо системасы кандай иштеш керек? Мына как раз ошого да келатабыз да. Саламаттык сактоо системасы ошол жана 85%ты кандай болуш керек? Үйрөтүүгө көбүрөөк басым жасашыбыз керек. 15% кокустап калганда, травма алып калганда, эми айла жок жанагындай курч инфекциялык оорулар болуп калса, ууланып калса, жанагындай острый аппендицит жана башка острый живот жана башка инфаркт сыяктуу болуп калса, анан жардам бергенин алып туруш керек да. Убагында жетип, тез жардам убагында барып алып келип, биякта баары даяр. Мына ошол 15%. Калганы ошого чейин жеткирбей коюу, мына 85%ды да үйрөтүү биздин системанын милдети да.
Эми биз ошол такыр мен жана айтып атканым өзөгү ошол ишке такыр унутта калган. Эми жеген тамагыбызды баштайлы четин. Айлана чөйрөгө да келебиз. Жеген тамагыбыз чында туура. Мына бир аксакал сон кепти айтты эле 20 жыл мурун уккам да. Балам бата берип айтты эле, ошол оозуңа киргенди ылга, анан оозуңан чыкканды да ылга депчи. Эки эле сөз. Сом сөз да мына. Оозуңа киргенди жеп атканыңды ылгашың керек экен. Эмне жеп атасың? Адалбы, тазабы, пайдалуубу, зыянбы? Чыкканың деген сөзүң да. Орто албайбы, же калп сүйлөп атасыңбы, бирөөнүн акысын алып атасыңбы? Мына ошол да. Ошол эле эки сөз менен деле мисалы үчүн ушу принципти карманса, далай нерседен оолак болсо болот да. Анан мына ошо оозуңа киргенден баштайлычы, оозуңа киргенди ошо караш керек чын эле. Анан тамак экен деп эле баарын матыра бербейчи оозго. Же болбосо бизде мына арак ичимдиктерден кое туралы, жеген күнүмдүк жеген тамагыбызды ылгабайбыз да. Ойлонбойбуз да. Сиз айткандай кара окубайбыз. Мындай байыр алып мындай изилдебейбиз. Или көнүмүш тамакты ашыра жей беребиз. Чылпылдатып тускачылап жейбиз тамакты. Аны ойлонуп да койбойбуз, ал керекпи? Тиги жөн эле таптатнакай өзүбүздүн таптаза суубуз турса, боелгон, октолгон, таттууланган, жыттанган сууларды ичебиз. Рекламалоо, атын атап эле койгон түшүндүңүздөр да. Бышылдаган, газдалган дегендей. Анан аны өзүбүздөн болуп атпайбы? Аны ким аны мажбур кылып атат аны ичкенге, жегенге. Анан ашкере лыкыя тоебуз, ал дагы абдан зыян. Убагында жебейбиз, аралаштырып жейбиз. Тойго барганда эмне гана жебейбиз, столдо баарын жейбиз го. Ал дагы чоң бул стресс да, организмге өтө чоң стресс. Тойдон келгенден кийин сөзсүз мындай жакшылап өзүңөрдү тыңшасаңар, адамдын эң жакын туура врач бул өзү дейт. Ошо денеңерди уксаңар, тойдон жакшы ашыра тамак ичип мындай ата деп жыргап келгенден кийин 2-3 күн ныксырап, бир кызыктай болуп, сиңирүүсү дагы башкача болуп, уйку дагы качып, мындай башкача болот. Анткени болгон нерсенин баарын жеген болобуз да, жерде эми напси да, көздү көргөн эми жалко да, турганда эми даярдаптыр биз үчүн, биздин урматыбызга деп анан жей беребиз да баарын. А жерде көбүнесе бири-бирине ыкташпаган, бири-бирине туура келбеген дагы тамактар бар да, заттар бар, микроэлементтер бар. Анан аны бизде ал жерде сабат жок да, таптакыр ал жөнүндө оюбузда жок. Анан мына ошонун баарын үйрөтүш керек, айтабыз. Бирок мына мен азыр жакшы бир туура тамактануу жөнүндө азыр лекцияны баштасам, качат азыр элдер. Туурабы? Мында эл өзүбүздөн болуп атпайбы, ал укпайбыз, ал кызыгы жок, тарс эткен жок, тиги башкача хайп болгон жок да жерде. Ошон үчүн элибиз дагы өзгөчө биринчи өзүнөн баштап, жакынын бала бакырасын, өзгөчө бала бакыраны, өсүп келаткан муунду кадимкидей эле кызылдай эле тарбиялашыбыз керек. Мына ошондо анан жанагыга жетебиз. Анан жана бөйрөк ооруsu деп калдыңыз. Ошол Индияга акыркы кезде жанагындай боорун алмаштырыш керек, бөйрөгүн антыш керек деген сыяктуу элден жардам сурап ошондой көрүнүштөр негедир көбөйүп аткандай да. Себеби эмне ошонун? Мына ошол тамактануудан, өзүбүзгө мындай тыңшап, убагында мамиле мындай көңүл бурбагандыктан, мисалы үчүн гемодиализге чейин жетип, гемодиализ жардам бербей анан кийин бөйрөк алмаштырууга чейин жетип калган абал бул эми аянычтуу, бир чети уят нерсе да. Кудай сактасын. Эми жанагындай токсическая почка, шоковая почка ал башка. Тез ууланып бир жерге барып байкоостан бир уулуу газды жутуп алып, же болбосо бир байкабай ичип алып, ал болгон дагы болот. Острый почечный недостаточность болуп жанагындай. Эми бирок ошого асастан келгенде бүгүн эле мына саада болуп калган жок да. Ал сыздап бөйрөгү ооруду, сызда жүргөн, инфекция жуктурган, дарыланган эмес убагында. Таш менен жүрө берген, ана жазайм, мына жазайм, мына алдырам деп, мисалы үчүн бөйрөгүндө таш менен билет таш бар экен. Анан ал эрде мындай анча көп кыйнабаса жүрө берет, чыдапчы. Ким күнөөлүү?
Эми мына врачтар айтат, врач айтпай койбойт аны билгенден кийин. Операция жасатышыңыз керек, ташты алдырып салыш керек. Эми аны баса калып операцион столго жыга калып жасабайт да. Анын өзүнүн макулдугу керек да. Макул эртең мен тиги даярдык көрүп келейин дейт, ошо менен жоголот. Жүрө берет. Анан баягы аягы жагынан такыр бөөрөгү жарабай калганда эмне кылат? Анан гемодиализге чөт. Гемодиализден мына эбегейсиз ошо канча даган мен жаңылбасам бизде гемодиализ бекер. Мамлекет жана гемодиализ жасаган борборлор 2-3 эле мамлекеттик болбосо калган 40-ка жакыны жеке менчик. Жеке менчикке мамлекет төлөп берет. Бизде ошо гемодиализ оорулары бекер алат. Эми бекер алат экен деп эле канча бир 5-6 миллиард сом кетет да ошогочу. Ошого жеткирбей андан көрө жетпей калса жакшы болмок да. Өзүнө жакшы болмок биринчи кезекте. Мамлекетке да кыйынчылык түшмөк эмес. Эми гемодиализдеги Кудай сактасын, гемодиализдеги ордун элестетип көрсөңүз, жумасына 2-3 жолу алат. Бул жанагы байланган эмедей да, адамдай. Эч жакка чыга албайт. Сапаттуу иштеке эч нерсе кыла албайт. Өтө мүмкүнчүлүк чектелген адам болот да. Анан ошондой адам үй бүлөдө дагы оорчулук, мамлекетке да оорчулук, коомго да өзүнө биринчи кезекте. Анан ошон үчүн ошого жеткирбей жанагындай биринчи симптомдордо, биринчи ооруй баштаганда көңүл буруп барса ага чейин болмок эмес да. Ал ошого келип калган жок. Мен жана 2-3 себепти айтпаганда да, алар саналуу эле. Жанагындай акыбалга келип калганына биринчи кезекте адам өзү күнөөлүү. Ачык эле айтайын, жаман көрсө жаман көрөттүр, бирок адам чындап эле эми ушундай жоопкерчиликти биз элге жеткиришибиз керек. Ар бир адамдын ден соолугу бул өзүнүн колунда. Андан мына балдарыбыз бар, балдардын ден соолугу дагы ошо алардын мойнунда да. Мен жакында эле ушул подкасттардын биринде Бекен Назаралиев деген бир журналист ага бардым. Ал эми бакандай бир гезиттин башкы редактору болчу. Анан азыр төшөктө жатып калыптыр. Анан ошол баягы медицина докторлорго, медиктерге иши түшүп калуу, анан кийин журналист да. Ошол тажрыйбасын мага айтып атат да. Бизде медицина такыр эле болбой калган экен. Бир лифти жок экен, мени мындай да замбилге салып көтөрүп чыгышты. Өзүм акыбалым болсо такыр эле болбой калган. Кыйналып турам. Анан ушул бизде ушундай лифтке салып анан көтөрүп чыгуу деген элементардык нерсе жокпу деп күйдү да. Айтайын дегеним, чоңдордун, чиновниктердин көбү, шу жогору жактагы төөлдөрдүн көбү ден соолугунда олуттуу мандем болгондо операция жасатыш керек болсо, негизинен кыргыз медицинасына эмес, чет өлкөгө, тетиги немистерге, Германияга барып операция жасатпасам болбойт деп ушинтишет да. Бул кыргыз медицинасынын мындай чыныгы, көрсөткүчү, жүзү десек болобу? Туура. Атын атабай эле коеюн, дагы бир министрибиз ачык эле СМИге убагында мен дарыланганы Германияга кеттим деп айтканда, айтып бизди аябай өзү дагы бизди дагы уят кылган да, чынын айтканда. Өзү болбосо саламаттык сактоо министри. Чет өлкөгө операцияга кетип атат. Министри. Анан эми ыйлагыдай эле, ошондой эле акыбал. Лифтлер иштебейт. Шарттар жанагындай. Мактанган биздин академик керек болсо ошо улуттук деңгээлдеги адистерибиз деле ар кандай болуп калат да, деңгээли. Бирок ошол эле академиктердин жасаганына убагында эсиңиздерде болсо япондор келип тамшанып кетишкен. Ушундай инструменттер менен, ушундай оборудованиясы жок, ушундай аябай ювелирный операция жасаптырсыз деп. Бирок балким анда ал 20 ашып Анарбек Бакаевди аварияга түшүп жасаган убакта анда балким жашыраактыр ал академигибиз. Анан мен мындай чала учук уктум ошо Бекен Назаралиевдин эмесин. Ошондо эми мына биздин реалдуулук эрниз ошондой.
ошондой. Негизи ушул Кыргызстандагы ушул медицинада коррупция деп эле айтылып жүрөт. Негизи коррупция азайдыбы же кайра көбөйдүбү же ошол ордунда эле турабы деген суроо бергим келип атат да. Себеби ушул атактуу эле деген эл тааныган доктурлар, академиктер өздөрү операция жасап өзүнүн айлыктары бар. Айлыктарынан тышкары мамлекетке же кандай бир мындай расмий кагаздарга көрсөтпөйт. Айлыгына караганда берки акчасы аябай чоң. Ошону жанагы бейтаптардын чөнтөгүнөн алышат. Бул маселени болтурбаш үчүн, токтотуш үчүн эмне кылыш керек? Өзү медицина аябай мындай кымбат да, өзү дүйнө жүзүндө арзан эмес. Мисалы үчүн эми бир сантехник чакырганына эле 500 сом алат азыр. Ооба. 500 да аз болуп калды ошо азыр. Анча кыбыр этип бирдеме жасаса 2000-3000 жөнтөн салып кетет. Мындай аны менен талашпай тартышпай эле беребиз, туурабы? Рахмат жасап бердиң деп. Анан баягы ден соолукка келгенде кичине ошол жерде полемиканы көп жасаганга аракет кылабыз да. Эмнеге силер ант бергенсиңер? Анан биздин конституцияда жазылуу бекер деп, Анан баягы мен жана айтып келаткан нерсе да, бул эң биринчи байлыгыбыз деп атабыз ден соолук, А байлык деп айткандан кийин ал баасы бар да. Анан жанагы реактивден баштап берки биздин эмеректер, инструменттер, колдонулуучу каражаттар керек болсо ошол инструменттин өзү өтө кымбат турат. Деле арзаны жок да. Анан жанагы маяна мээнет, мээн ошону канча окуйбуз, даярданабыз, бардыгынан калып, же болбосо биз деле жалаң акчанын артынан кубалап кетсек, акча табуу жолдору азыр жакшы, оңой. Бизнес кылып кетсек көбүрөөк тапмакпыз дегендейчи. Аны коюп биз ушул жака көңүл буруп, анан кийин мээбизди коротуп анан жасайбыз да ошон үчүн, мисалы үчүн операцияны. Анан ал дагы бааланыш керек да. Татыктуу түрдө. Бирок азыр ошо диссонанс болуп калганда, ушул мамлекеттин болгон мамилеси, коомдун болгон мамилеси, биринчиден адамдын өзүнө болгон ден соолугуна болгон мамилеси болуп атат. Баягы психология дагы эле оңолуп оңолбой мындай отала албай кетип атат да. Ушул жерде биз башка маселе кандайча кеш керек? Мисалы үчүн мен сизге бир эле маселе айтып берейин. Мен агам Австралияда жашайт. Бир мындай эпизод да. Ошол жакта бизнес кылат, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы турат. Анан карым катнаш достору дагы ошо австралиялык, анын арасында врачтар да бар экен. Анан айтат: "Жаркынбек, ушу сен ушу Австралияда врач болуп калганыңда" дейт. Тим эле жыргайт элең. Укмуш дейт. Биринчиден врачтардын жашаган району эле эң ошо Сиднейдеги эң кымбат район экен. Океанды караган мындай секиде турат экен. Элитный райондордон. Элитный. Анан ал ачык айтты: "Көптөн бери ушакта болуп калып, бизде кичине биякта кандай болуп атат? Көп этибар ала бербейт", айтат. "Жаркын, силерде эң мощный укмуш жашаган ким?" дейт да. "Президентпи же депутатпы?" дейт. Эми ооба, президент, депутаттар ошондой жашайт десем, "Эми ошонун 5 эсе укмуш мыкты жашаганын элестете аласың?" дейт. Анан айтып, "Мен элестете албайм" дедим да. "Элестете албасам мен сага айтып берейин" деп айтып берип атат. Ошо кызык болсо керек. Анан жана биринчиден укмуштай элитный райондо жашайт экен дейт. Алардын жашаган жери өзүнчө курчалган дейт. Аяка киши эмес, чычкан кире албайт дейт да. Укмуш дейт. Анан кийин мен аны өзү ошо телевизор жанагындай кабельный, ошо кезде кабельный телевидение орноткон компания болчу. Анан чакырып калыптыр. "Бакы келип кетчи" депти досу, бир офтальмолог досу экен. Анан чакырып келип, анан кийин барсам, болбос тиги. Эмне болду десем, бир айга жетпеген убакта эле бир чоң монитор алып берип, телевизор алып берген дейт. "Бул эскирип калды. Муну эмне кыласың? Алып кетесиңби же ыргытып ийесиңби? Маселе эмес. Буну алып берчи". Муну алдым, коюп бер деп айтты да. Заменет этип бер деп. Таң калып калдым дейт. Бир ай жапжаңы дейт. Аны жаңысы эле чыгыптыр, дагы алып берип атат. Мүмкүнчүлүгү бар. Анан мен кеттим деп, кетип кал дейт, сен келгенче деп. Анан шашпай иштеп. Анан кийин көпкө жетпей эле бир сааттын тереңде эле келип кал дейт кайра. Бир саатка жетпей ашып эле. Аны "Сен эмне болуп келип калдың? Иштеп, бүгүн мен болгону бир эле операциям бар экен" деп. Анан айтып берчи деп, кызыктуу болуп калды дейт. "Сен болду жумушуң, бүттү" десем, "Ооба" дейт. "Анан канчага таптың сен?" "Мен $12,000 таптым" дейт, бир саатта. $12,000 австралийский. Ошо кезде доллар менен алмаштырганда где-то $7-8 миң да. Баасы кичине эмерек.
айырмасы бар. Окуду анан сурап кызык, андан да кызыгып калдым дейт. Эмне болуп таап, кандай дейт. Кандай өзүңөрдүн жумушуңар дейт. Мына мен өзүмдүн районуман чыгып баратканда, как VIP городок да. Чыгып баратканда сигнал кетет дейт. Мен ассистентиме шеф чыкты деп, эми врач чыкты депчи. Врач чыкты дейт. Айдаган машинеси ошо кезде эми эң мыкты суперкар да. Айдап барып жетем, бир аралыгы 12 мүнөттүк жол дейт. Жетем дейт, ошо 12 мүнөттө тиги мен ассистентим чыгат. Чыгып барып, мен өзүмдүн бөлмөмө жеткенче о бейтап жөнүндө бүт айтып берет дейт да. Мен барам, кийинем, кичине өзүмдүн оюмду топтойм дейт. Керектүү жерде дополнительный маалымат болсо, кошумча маалымат болсо сурайын, ал айтат дейт. Мындай тиңдей. Болгондо дагы офтальмолог правого глаза. Оң көздүн офтальмологу, сол көздүн офтальмологу башка. Жалаң оң көздү гана карайт да. Мына ушундай, ошого чейин бөлүнгөн. Анан кийин операцияга кирдим. Мен аны билбейм дейт. Ким ал? Президент жатабы ал жерде столдо? Бомж жатабы? Байбы, кедейби? Мага маселе жок дейт да. Жазайм дейт. Наркы айнекте менеджер турат дейт. Мен акыркы эмен бүтүрүп скальпелимди көтөргөндө ал сигнал дейт. Ал ошол моментте жанагы $12,000 австралийский доллар тык этип түшүп калды дейт да. Айлык күтмөй деген жок. Күтмөй жок. Счетун каалагандай колдонот. Анан ассистентимен сурадым, бүгүн дагы операция бар десем, эми дагы 2-3 консультацияны ара чородо берип коюп, анан кийин кетип калдым дейт. Ошол төлөнгөн $12,000 ал кимдин эсебинен болот экен? Ал ошол мамлекет эсебинен баш оорубайт да, видишь, көрдүңүзбү? Же страх жана камсыздоо фондунан болобу, жеке менчикпи, мамлекет айырлаган баш оорубайт ага. Же жанагы меценаттардын эсебиненби, же бир университет каржылап берген эсеппи, баш оорубайт. Анын баш оорубайт. А бизде биздин врачтын эмесин айтпайм. Аны айтып атат да, мен көрдүңүз, түшүндүңүздөр Австралиядагы врачтын акыбалын. Так эле ошондой Америкада, башка жакта да ошондой. Булар эң президенттерден, баардык байлардан, олигархтардан эң биринчи доходу боюнча врачтар турат. Врачтар турат. Юристтер, врачтар турат да. Өтө дасыкка мына баасы алардын. Жанагы окуяны аябай узун кылып айтып бердиңиз. Менин түшүнгөнүм боюнча көрүүчүлөр эле ошону түшүндү болуш керек. Демек, сиз жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Эмне кылыш керек десем, саламаттык сактоо министрлигинде, мындай ичинде менеджментин өзгөртүш керек. Илгерки советтик калыптанып калган нерсени өзгөртүш керек. Ошол доктор бирөөнү операция кылып атканда ушундан кантип акчаны кымтып койсом деп ойлонбогудай. Кымбат машинеде жүрүп, мындай бирөөдөн акча алсам дегендей үчүн азыр биздин жана оператор врачтын оюн айтып берейинби? Кандай болот? Мен өзүм да операция кылып жүргөм да. Бирок кыска мөөнөттө андан кийин мен жанагы уюштуруучу врачтардын эмне медицинада чоң болуп кетейин деп ошо чоң жагын улап кетпедимби? Администратор болуп. Башында мен кадимки эле клиницист оперирующий уролог болчумун да. Байкуш биздин оператор эмне деп ойлойт? Келет. Врачты, доктор, бейтапты сүйлөшөт, баардыгын өзү эме кылат, өзү керек болсо чуркап тияна бияна тигини алып келиңиз, муну буга өтүп келиңиз, тинтип келиңиз деп баарын уюштурат. Уюштуруу маселеси. Ассистент жок, эч ким жок. Бүт баарын өзү чуркайт. Анан бейтаптын жакындары менен сүйлөшөт. Бейтаптын өзүн психологиялык жактан даярдайт. Анан кийин келип анан тиги операция кирди деп коелу, акыры операционный день. Анан оюн бар операция болуш керек эле да. Бирок оюн бар, эми бул тиги жакындарына канча деп айтсам. Бул жерде ошондо ал менеджердин ролуна ойлойт. Бул эми анестезиологко да беришим керек. Анестезиологко бербесем бул дагы эртең эмкиде мени тырчыйып жакшы кабыл албагот. Медсестрага да беришим керек. Операционный медсестра. Анткени булкулдап шулкулдап тиги инструменттер ыргыта баштады. Ага да жылуу сүйлөш керек. Кой, болот. Анан чыкканда эметем. Палатный врачка да беришим керек. Бөлүм башчыга беришим керек. Эми наркы главврачына билбейм, бөлүм башчына андан ары ойлонуп болуш керек. Мына оюнун баары сөзүнүн ачыгы ушундай да. Кыйналып, кысталып ошонун баарын ойлоп мээсин чиритип отурат да. Оору жөнүндө эмес, операция жөнүндө эмес. Эми албетте ошол кезде
бүттүң эле ошол жерде максимально жакшы жасап айыгып кеткенин ойлойчу. Жаркын мырза, жана сиз айтып аткан ошо кыйналып кысталып тигиге берем, буга берем, мунун эмге акысын берем, тиги айлык жетпейт негизи. Ооба да. Анан ошентип туруп берип туруп, анан кийин ошентип операция жасайм деп атпайбы. Эми жана саламаттык сактоо министрлигинин өкмөттүн милдети ошол уялып, кысылып, ушунан кантип алсам деген эле акчаны бир мыйзамдуу, бир легалдуу, бул адамдын ден соолугу чындап эле ушул уурданып, кысынып алып аткан акчадан да жогору турат. Ошону биз зыңкыйтып клиникаларды дагы коридорлорго жатпай тургандай, жанагындай тиги кысынбай, эмоционалдык жактан жанагы бейтап менен доктор урушпагыдай системаны кантип түзөбүз деш, бул саламаттык сактоо министрлигинин менеджментине кирет. Түзмө-түз милдети. Аны качан эми ошондой болот эми? Мына жакында жанагы чаевые деп, чаевые деп да чыгып кетип, аябай топ болуп, бир чети ошонун сиз айтып аткан чай акыбы, чай акы деп. Буят да, чай акы деп айткандын өзү. Ошо мындай сиз айтып атасыз, жакшы айтып атасыз, ушуну азыр мына, ушуну адалдаштыруу, тууралаштыруу, ушулардын мээнети бериш керек деп. Ошонун мыйзамдаштыруу. Ошонун подачасы туура эмес болуп калды, чай акы деп. Вообще даже жолотпош керек болчу бул сөздүчү. Эмне деген сөз бул? Бул эмне деген унижение? Тилемчилик да бул. Мындай эми канча бересиң көрөбүз, эми берсең бер, бербесең жок. Эмне деген сөз? Мисалы үчүн ошол эле убакта мына жаныбызда эле жеке менчик клиникалар иштеп атат, Мына аяка барганда кассасына төлөйт, болду, баш оорубайт, туурабы? Ага дагы биздин элибиз көндү. Берет, сураганын берет, же прейскурант илинип турат, чакчыйып, асмандын башы берет, эч ким талкуу да албайт, эметпейт. Анан аякта иштеп аткан врач дагы башы оорубайт. Ошол клиниканын чоңу менен айлыгы баары бекемделген, Мына баланча жасасам баланча, консультациям түкүнчө турат. 1200 консультация, ошонун ичинде жарымы меники, жарымы сеники, клиникага кетет, мисалы үчүн да. Баш оорубайт. 5 пациент өткөрдүбү, чөнтөгүнө 3000 сом алып кете берет бир күндө. Жаман эмес. Демек ал система жеке клиникаларда, ооруканаларда бар турбайбы? Коюлган. Кеп азыр мамлекеттик клиник мекемелерге жүргүзүш керек. Эми мына ушул жерде мына мамлекет ушу кийлигишип түзмө-түз иштей турган моменти келди. Кайра эле айланып келип атабыз. Мына мамлекеттик бюджеттен берилет, фомстон келет бизге, анан спецсчеттон чөт, Азыр балким ошо спецсчеттун жагындагы карашыбыз керек. Мамлекеттин эми чамалуу 50 миллиард сом деп бөлүндү бүт бардык системага. Андан ашыра албайт азырынча бүгүнкү күндө. Бирок эми ошону сарамжалдуу туура колдонуп, жедирип иштирбей, туура оборудование алып, баарын туура бөлүштүрүү, аяктан арттыруу жана ошо спецсчетту көбөйтүү. Кантип эме кылсак болот? Мисалы үчүн, бул жерде кадимкидей эле конкуренция, жеке менчик менен конкуренция болуш керек. Балким баа жагынан, ошол эле жанагы лабораториялар жагын. Бул таза эле уюштуруу жумушу. Мындайча алып келгенде. Демек ошо конкуренция, атаандашуу деген сөздү жакшы айттыңыз да. Мына азыр Бишкекте ресторан, кафе бизнесин карасаңыз, биринен бири өтүп, аш баскан жери, кабиналар өзүнчө бар, кофейнялар өзүнчө конкуренция, кафелер биринен өтүп, тигилерде жок интерьерди мен жасайын деп клиентти кууп, табигый атаандашуу бар да. Анан сиз айткандай ушул медицинада деле мамлекеттик менен жекенин атаандашуусун адилеттүү бир калыс система кылыш керек. Коюш керек болгон ошону. Чет өлкөдө өзүңүз билесиз, билим берүү дагы, медицина дагы бул бизнес. Кадимкидей эле бизнес. Чет өлкөдөгү, мисалы үчүн Туркиядагы жанагындай клиникаларга кирсең, бир отельге киргендей болосуң. Сервистери. Ал бирок жеке бир тараптын клиникасы да. Университеттин, жеке менчик университеттин клиникасы. Кирсең кадимкидей мейманканага 5 жылдыздуу, 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу ушундай бир эмеге киргенде, анткени алар ошол жанагы бейтаптын киргенде өзүнө болгон урматты сезет да. Анан ошого урматтай төлөйт. Туптуура. Кымбат. Демек өзүңүз айткандай, бул медицинанын, ден соолуктун баасы бар. Кадимкидей. Кымбат болгондо да. Абдан кымбат болуш керек да. Кымбат болуш керек. Анан ошондой кымбат болгондон кийин эл дагы өзүнүн ден соолугуна баа берип, анан кийин кокуйду, анан алдын ала баштайт. Мына чет өлкө өнүккөн мамлекеттерде ооруп калбайын деп жандалбастайт элдерчи.
чын эле сөздүн ачыгы. Ошон үчүн спорт менен машыгат, туура тамактанат, бир жерде тырс десе чуркап барып, андан көрө көрүнө коюн, өнөкөт болуп келгенге чейин деп аракет кылышат. Бизде тилекке каршы өлөрүнү кечирип койгула 5 мүнөт калганда келет да. Мына анан кийин ким күнөөлүү? Анан сактап калган жок деп врач күнөөлүү. Болбойт да андай. Жанагы медицинанын баасы бар, доктурдун акысынын баасы бар, ал кымбат деп атпайбызбы? Аны кымбат эле коюш керек деген менен жана сиз айткандай бул комплекстүү маселе турбайбы? Демек элдин жашоосун кантип көтөрөбүз? Жок. Эл кантип ушул жерде азыр элге түшүнүктүү болсун. Элди дагы тартпагандай болой. Мен өтө балким катуураак кичине күлөс керек айтып атам. Микрофон жок. Бул жерде эме да, система иштеш керек. Ушул жерде мамлекеттик жанагы оюн ошо улап кетейин. Камсыздандыруу системасы абдан акыйкаттуу болуш керек. Мисалы үчүн чамасы жетпеген, мүмкүнчүлүгү болбой аткан элге компенсацияны мамлекет караштырыш керек. Мамлекет караштырыш керек. Ошон үчүн жана айтып аткан 50 миллиардты акчаны кандай ошол жака оштуруу маселеси. Мисалы баары эле чамасы келбейт да. Ошого эгерде мисалы үчүн анан ошо менен эле бирге жоопкерчилик тилемеш керек. Мен азыр айтып берейин ушул. Эгерде мен болгондо дегендейчи кандай кылмакмын да. Эми азыркы министр эле жакшы деп атат, аракети жакшы. Азыр ачык айтып коеюнчу, анан таарынып жүрүшпөсүн. Бул мен ордума келейин деп калган го дебесин. Жок, альтернативдүү сенин көз карашың. Мен сыйлайм, өтө сыйлайм. Азамат жигит, инициативалары жакшы, бирок бир гана ошо командасы жок болуп, аз эмес, жок болуп, вообще эле өзү жалгыз болуп атат, чын айтканда. Жалгыз болуп атат, такыр кыйналып атат да. Анан айтарым дегеним эме да, мындай ошол системаны коюш керек. Элдин дагы жоопкерчилигин деп атпайм, ошол жерде шарт ушундай түспеш керек. Мисалы үчүн ал оңой эле, ага деле чоң каражаттын кереги жок. Мына кадимкидей жанагы профилактикалык осмотрлордон өткүлө. Биз баардык шарттарды түзүп беребиз. Өткүлө. Эгерде ошол профилактикалык осмотрдан табылып калса, жапырт элестетиңиз, баардыгы өтсө, жок дегенде канча бир адамда тигил же бул оору бар экени билинет да. Анан мисалы үчүн онкологияда 1-2 стадияда болуп калса, айыктырып салууга мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы 3-4 стадияда келет, анан ал уже чоң операция, кымбат операция кылыш керек, анан аягы өлүм менен өтөт, ачык айтканда. Демек оорунун алдын алуу деген сөз. Алдын алуу. Анан мына профосмотрларды өткөрдүкпү? Эгерде профосмотрда адам өтпөсө, игнор кылса, барбай койсо убагында, анан ооруп калса, ошол адам ооруп келсе, же өнөкөттөштүрүп ооруп келсе, анда толук анда өзүнүн ошол чыгымын өзү төлөш керек болуп калат. Профосмотр бекер. Мисалы түшүндүңүз, өтүп кой. Эч ким сени мындай эми мажбурлаган жокпуз. Ошо мына жоопкерчилик ошондо болот да. Ошол жерден табылып калса жакшы, биз убагында жардам беребиз. Эгерде врач же ошо профосмотрду өткөргөн адам убагында ал адам өткөн болду, бирок кое бербейди. Ошол ооруну кое бербейди, убагында диагноз тутпай калды. Анда врачтын күнөөлүүсү. Мынакей. Бул жерде врачтын күнөөлүүсү ошол поликлиникадагы жоопкердик болот. Түшүндүңүзбү? Анда кошо төлөйт, кошо ошол бейтапты өтүштүргөн үчүн жоопкерчилигин алат. Түшүнүктүү. Мына ушундай акыйкат, адилеттүү системаны коюш керек да. Бул жерде анан ошону жеткириш керек элге. Андан көрө мына ошондо анан эл көңүл бурат. Сөз менен айтканда, Жаркын мырза, эми азыр көрүүчүлөргө ошол нюанстар кызык эмес да, баягы медициналык баягы себеби мындай, акча, анан кийин бюджет, анан соцстрахование, аны муну. Адам ооруйт, ооруканага барат, маселеси чечилет, ызы-чусу жок, бүттү, ыраазы, өтүшүп кеткен оору болсо айла жок, дарылаш керек болсо дары бүттү, кетти. Ушундай өңүттө азыр биздин талкууна карап атат да. Негизи ошол нерсени менеджментти жөнгө салуу, ошол нар жакта, өйдө жакта министрлик деген бар. Ошол маселени чечиш керек. Жанагы светофорду карап, кээде кызылдан өтүп кетип атабыз, мына бул камераны коюп койду эле баару деп тартиптүү болуп калдык го. Ошондой системаны саламаттык сактоо, кайсыдыр бир ошондой бир системаны орнотсо, ошентип баарыбыз түп-түз болуп калсак, туура, эл бар. Анан ошол системаны эми саламаттык сактоо министрлиги бир түзсө,
министр жалгыз болуп атабы, жалгыз болбой атабы, негизгиси ошолордун маселеси бул. Ошолор чечсе эртерээк деген эле бир ойда. Эми менде эки суроо калды. Биз бир топ эле сүйлөштүк. Жеке өзүңүзгө байланыштуу. Мына бул тез жардам кызматында дагы иштеп калдыңыз, ооба, жетекчи болуп. Интернетте карасам, ошо сизге байланыштуу тез жардам кызматында иштеп турганда бир чуу болгон экенсиз. Өзүңүз дагы ошо ар кандай сөздөр болуп атат. Анан бул киши азыр айрым көрүүчүлөр ойлоп аткандыр, кыйын болуп эле аны айтып атат, муну айтып атат, өзү тез жардам кызматында иштегенде эмне быкыйы чыкты эле деп ошол боюнча бир айтып койбойсузбу? Абдан ыраазымын ушуну суроо бергениңечи. Анткени мүмкүнчүлүк түзүлдү да айтып алганга. Эми бул жерде ачык эле айтайын, баягы тайган күлүгүн түлкү сүйбөйт болду. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп койду. Ачык эле. Ошол кезде тескерисинче эми мага койгон киненин эмнеси болду? Тиги тез жардам кызматы кийген баардык 600 адам кийген форманы тиги эмеге коомго тиктиргенбиз. Азиздер, дүрөөлөр коомдо тиктиргенбиз. Алар дагы акча эми таап калсын деп. Анан биздин дагы служба ошо биринчи жолу тарыхында, мына канча эгемен ошо кезде 15-жыл болчу. 15 жылдан берки тарыхында биринчи жолу тез жардам деп кыргызча жазылып, тез жардам деп жанагындай сары кызыл болуп биздин желекке окшоштурулуп, жанагындай светоотражающий эмелер менен татынакай биринчи жолу тигилди. Жол болсо немистер берген, швейцарцтер берген, орустар ыргыткан, берип койгон, арканы аз коскон, бирөөнүкү көк, бирөөнүкү сары, бирөөнүкү жашыл, ушундай аркы терке кийип жүрчү. Кээбилер эски куртканы, болгон курткасын кийип алып барса, мы бомжей не вызывали деп туруп эшиктен тарс жаап алган күндөр да болгон да. Жол болсо дагы бир эпизод айтып берейин. Бир врач кызыбыз жардам көрсөтүп атат бир дискотекада. Талпа көп киши. Анан аны башкача түшүнүп алып, тиги бейтаптын келинчеги сен эмне кылып атасың деп чачынан алып туруп жуулганда чачы жуулунуп калган да, мисалы үчүн. Мына элестетиңиз. А жерде артында тез жардам деп кызыл тазыл болуп турса, бул врач экен демек да, Жол болсо караңгыда жолдун боюнда жардам көрсөтүп атат, жаткан жеринде. Врачтарыбызды коюп кеткен күндөр болгон. Көрбөй. Кыскасы тиги бул керектүү болчу. Тигилерге атайын кийим тиктирген экенсиз ошондо. Анан бул актуалдуулуу эмес. Аны ошону тиги кызматтан кеткен моментке туш келип калып, төлөй турган убагы. Болбосо ал мамлекеттен бир тыйын алынбай жасалган гуманитардык проект болчу да. Болгону менден кийинки келген жетекчи ошол эле туура маселе, ошону улантып берсеңер деген эле бир кат болчу. Бул тескерисинче алып баарын алып туруп прокуратурага берип койгон. Департамент, саламат сактоо департаменти, ошол кезде министрликтер бизге атандаш экен деп туруп, ой жакшы болду деп туруп, андан ары улап давайте до конца бул кызматка кайра келип албасын. Жол болсо, эгерде кылмыш иштери болбосо, мен кайра кызматыма кайтып келүү 100% перспективасы бар болчу да. Кайттырбасын. Анан ошондо департаменттин качып болуп калды, Кулбатыров деген киши. Айтты, ай, Жаркынбек, жөн эле жазып кете берсеңчи. Жол болсо сен азыр соттошкончо бир жагы 3 жыл өтөт. Бир жагы 3 жыл өтөт, или вол умрет, или погонщик уйдет деген айтканда, анан чын эле 3 жыл эмес, 9 жыл эриңиз элестет. 9 жыл соттошуп жүрүп, аягы полностью толук акталып реабилитация болуп чыктым да. 9 жылда, 3 жыл эмес. Погонщик эмес, андан бери 4-5 министр алмашып, керек болсо бийлик алмашып кетти. Элестетиңиз, мына. Бирок эгерде мен актыгымды өзүм сезбесем, таза экенимди сезбесем, мага күч кубат Алла Таала деле бермек эмес да. Бул сот системасынын күнөөсүбү же бийликтинби тикелей? Тикелей бийлик кадимкидей эле указание берген адамдар, анын баары кийин чыкты. Бул кайсы режимде болуп атат? Атамбаевдин убагында. Атамбаевдин убагында кадимкидей эле жолотпогула муну керек болсо соттоп камат салга деген дагы көрсөтмө берген экен да. Анан эми мына толук акталдым, мына эч кандай калбыр эчтеке жок. Анан мына жыйынтыгында эмне болот? Азыр мына ошол эле коомго тиктирип атышат. Бирок уже мунун жыйынтыгы катары бюджеттен атайын статья жок болчу. Статья бөлүнүп, спецодежда деген эме ачылды.
азыр мына эч кандай кыйналбай этпей эле мен азабын көрбөй эле азыркылар тиктирип атышат да мынакей азыр. А эгерде туура эмес болсо тиктирбей коет беле. А же болбосо 101-дин кийими барбы? Пожарный 102-нин кийими барбы? Ошондой эле службада 103-түн эмнеге кийими болбош керек? Эмнеге элдин арасында мындай белгилүү болуп турбаш керек да? Бул деген эме да специализированный служба да. Жаркын мырза, эми сиз медик, доктор кесибин аркалагандыктан баягы сөөгүңүз доктордуку дегендей да. Ар кандай тагдырларды учуратасыз, угасыз, көрөсүз, жөн эле уколдоп коюп же операция кылып эмес, мындай аң сезим менен байланыш болот, контакт болот да бейтап менен. Ана ар кандай тагдырды угасыз да. Ошондо бир жүрөгүңүзгө бир өзгөчө бир таасир берген, өзгөчө бир мындай ошол окуяны такыр унута албайм. Ошону айтсам балким көрүүчүлөргө дагы бир мындай пайдасы болор деген сыяктуу бир мисалды айта аласызбы? Анткени биздин көрсөтүү жөн гана бирөөнүн ишин бу деп айтып коюу эмес, бизди көрүп аткан жаштар бар, орто муун бар, улгайган муун бар, ошолорго бир мотивациялык дем бере турган, азыркы мындай оңой эмес заманда бир дем бере турган кандай бир эстете турган окуялар? Мен айтпадым башында кадимки эле клиницист болчумун, оперирующий хирург, уролог болчумун. Анан баягы административный эмеге кетип калбадым. Бирок ошол кетип алып бир жакын арага чейин эле бир 20 жылдай кадимкидей операция жасоо түшүмө кирип жүрдү. Ошондой түшүмө кирип жүрдү. Анан баягы ординатор жаш врач кезде бизди мындай кылчу да. Биз экинчи, үчүнчү ассистент болуп туруп анан үйрөнчүбүз да көрүп ошол жерде. Анан бир эле кийим берилет. Стерильный. Анан элестетиң саат бир 8:30 кирген бойдон саат бир 3-4кө чейин тамак ичпестен ошакта жүрүп анан баардык операторлор алмашып турат. Баягы 3-2 ассистент алмашпайт да. Стерильный кийим менен турасың монтип. Колду ылдый кылган анткени дестерилизация болуп каласың да, кирдетип аласың колду. Анан турушуң керек да. Мен перчатканы гана алмаштырасың. Анан биз бөлүм башчысынан эмес, профессор агайлардан эмес, ушу жанагы операционный медсестра эжелерден ушундай коркуш элек да. Алардын сүрүү кыйкырыгы тим эле коркчубуз да. Стоять, что вы делаете? Ну-ка стойте дегенде биз жанагы бир эмерек же болбосо бир оборудованиядай эле мамиле кылчу да бизгечи. Болду, туруп деп. Жылбагыла, буюмдай. Анан эч жакка да жыла албайсың, операционныйда аякта отура да албайсың да. Турасың какыйып, анан эмки больной келет, врач анан кайра киресиң, оператор менен кошо. Ошентип үйрөнөсүң да. Анан ошол кезде баягы 5-6 операция жасап, анан эфир наркоза тиги байтап жутат, анан чыгарат да дем менен. Анан ошондагы абадан жутуп, чаламас болуп чыгасың да мындай. Чарчап, тамагың ичпей, анан наркостундагы эмеси анан да каткан бойдон баягы көп деле кыймылдай албайсың. Анан чыккандан кийин ушундай бул канаттануу башкача да болчу. Муну эч бир нерсе менен алмаштыруу мүмкүн эмес да, ал чувствоныч, сезимди. Чыгасың, ушу мен 5 операцияга кирип чыктым. Бул эсимде баягы көз алдында да, анан жана бахилала эмелериңди чечип, анан эметкенде баягында тердеп чыккан болот. Анан жели жүрүп, анан чыгасың, анан бейтаптардын жакындары үчүн сен жашсыңбы, эмесиңби, врачсың да. Доктор деп. Доктор. Жок, доктор эмес. Доктор. Чыксаң ушундай тосуп алат да. Кандай өттү деп. Кудайдан кийинки эле бир адамдай кылып ушундай кылып, анан башкача да сезимчи. Анан жана сиз кайсыл бейтаптын жакыны болосуз да, түкүнчө баланча. Мундан эсиңдегени айтып, жакшы өттү, эме болду, баланча таш чыкты, тиңдей болду, мындай болду, кан азыраак кетти, тигүү деп болушун эми эстегениңди айтып эмедесиң. Анан кандай деп андан тышкары ошол операция болуп кеткен оорулардын андан аркы туруп кетишин карап, жанагы шовтору жарылып кетпесин, жана эмелер трубкалар чыгып кетпесин деген милдет биздин мойнубузда. Биз карайчылардычы. Анан тиги оператор чоң агайыбызга доклад кылып турабыз да, отчет берип турабыз. Анан ошол сезимди мен эч нерсе менен алмаштыра албайм да. Ошол айтып атпаймынбы? Көп болду, ушу жакын деле болду, ушу түшүмө кирбей калгандачы. Көпкө кирип жүрдү. Кайра кезден саясаттан тажап, жанагындай
алкы солку болуп, түшүнбөстүктөр болуп, жанагы скорийде дайыны жок, жанагындай күнөөлөнүп эме кылгандай, кой урдум кайра эле ушу оператор болуп, жөнөкөй врач болуп кетсемби деп дагы ойлор да келип жүрдү да. Анан антейин десең, менден бир кыйла уже жаштар уже басып өткөн ушу жолду. Анан кайра ушу оператор кайра крючок кармап баштайм, кандай болот деп мындай ошол нерседе токтотуп койду да. Бирок жол болсо мен салыштырмалуу түрдө 24-25 жаштарымда эле бөйрөккө кирип, урологдор ошол алды жактан баштап отуруп, анан эң баягы тасыккан адамдар гана бөйрөккө кирет да бага. Анан агайым раматылык профессор Тыналиев Мойит Тыналиевич өзү мага ассистент болуп, анан ошол кир дагы жаза деп анан өзү карап турат. Бирок анан ошо бөйрөктөн пиелолитотомия деген операция болуп, ташты алып чыккан такыр эсимен кетпейт да. Анан кезип туруп, анан пулт этип алып чыгып, мындай бирок оңой эле чыкты. Таштан кыпчып тиги тырс этип тиги лотокко салгандагы ошол моменттер эч качан эстен кетпейт. Өтө таасирдүү экен. Себеби доктур десе мындай ак халатчан доктур ушундай бир эле өңүттө карашат да, образда карашат. Көрсө алардын ички сезими, андагы ошо операция бөлмөсүндөгү акыбалдар, бул дагы көрүүчүлөргө бир мындай өзгөчө бир таасир берди деп ойлойм. Эми менин салттуу эле жыйынтыктоочу суроом, ушул атайын ушул Эрнесттин подкастына келгенде мен моундай нерселерди айтсам болмок дегендердин баарын көпчүлүгүн айттыңыз окшойт. Мен баардык суроолорду бердим. Анан ушул нерсени айтпай калдым деген нерсе болсо, анан биз буга чейинки сүйлөгөн тематикалардын баарын чачыранды кылбай жыйынтыктап бир кыскача бир тыянактап койсоңуз. Бир теманы айтайын деп келдим элем. Ошону бир уруксат болсо айтып кетейин. Балким эмки дагы жолугушууларыбызда кененирээк айтарбыз. Буюрса. Бул мындай өтө жогорку материя, философия катары улбасын. Бул тескерисинче так ошо биздин жашообузга тийиштүү нерсе да, жакын арадагы. Биринчиден айтайын дегеним, мен докторлук диссертациям сууларга байланыштуу. Бул суу, ичүүчү суу, анын ичинде эң чоң эбегейси чоң байлык да. Жакынкы бир ашып кетсе бир 10-15 жылдан кийин өтө тартыш боло баштайт. Ошого тенденция ошого келатат. Мисалы үчүн биз ушу ичүүчү суу менен машина жууйбуз, корону кезде себебибиз корону жууйбуз. Ошол бир кийин муундарга ошол кезде айтсак жомок болот кадимкидей. Ай, силер ушу ичип аткан суу менен машина жуучу элеңер деп таң калат да. Иче турган таза суу өтө дефицит болот да. Анан мен ошол айтайын деп атканым, бул азыр дүйнө жүзүндө, планетада жанагындай климаттын өзгөрүүсү, жанагы кычкыл көмүртек затынын СО2-нын чыгышы, мөңгүлөрдүн эриши, суунун тартыштыгы, ысып баратканы анан быйыл эле көрдүк мынакей. Эч качан Ташкентте 52-55ке чыкпаптыр градус болду. Бизде 40-тан ашып атты. Бир далай эле убакыт мындай болгон эмес. Мына жылышып келатат баардык нерсечи. Илим постордун айтуусу боюнча айтылып аткан, күтүлүп аткан тенденциядан батыраак болуп атат. 30-50 жыл боло турган нерселер азыр болуп баштаптыр. 50 жылга боло турган деген демек андай модель менен карасак 30 жылдар эле болуп калышы мүмкүн экен да. Мен айтайын дегеним, азыр балким бул эмнени айтып атат бул кыргыз деп ойлобосун. Бул керек болсо биз тег эле жалпы адамзаты жашоо эрежесин дейбизби, бир жалпы конституция дейбизби, же болбосо эми религия деп айтпайын, өтө болуп кетет. Бир бүтүмгө келип, жалпы адамзаты токтоткула минтип жашасак, мындай эле кете берсек, биз планетаны өлтүрүп алабыз таза эле. Же болбосо жанагындай кадимки азыр блага деген бар, мындай баалуулук, байлык, мына суу, аба, күндүн нуру, ага эч ким төлөбөйт да. Анан ал дефицит боло баштаганда баасы пайда боло баштайт да. Мына ошонун 3 категориянын, мына суу азыр жакында эми ушу өтө кымбат баа боло баштайт да. Анан эми кантип ошону сактайбыз? Кантип ошол проблема болгондо азыр 7-8 миллиард болуп калдыкпы эл? Канча миллиард болобуз? Тенденция бар, 9 миллиард болот деп атат, 10 жылда. Ошо 9 миллиардты бакканга чама-чаркы келеби планетанын?
болобу ошонун ичинде арасында Кыргызстан да кандай болот дагы Кыргызстанды чында кеп эмес планетанын ошол адам баласы төрөлгөндөн баштап жашап ресурсту колдонуу кантип жүрүм турум баардык нерсенин баары керек болсо өлүп көмүлгөнүнө чейин бир эреже бүтүн баардык адамзаты эрежени түзүп мондой болуш керек тиндей болуш керек же болбосо мына биз өлгөнгө чейин далай булгап ылгап жаман кылып атабыз өлгөндөн кийин да өлүгүбүз далайга сөөгүбүз далайга чейин дагы жер кыртышын булгайт кыйнайт экен да мына ошонун баарын биз бир эрежеге регламент дейбизби глобальный регламент дейбизби правила дейбизби эреже дейбизби бир түзүп баарыбыз бүт мамлекеттин төбөлдөрү чоңдору баары парламенттери уюмдары баары биригип бир бүтүмгө келбесек болбойт Эрнес чында муну мен анан мен ойлонуп мына аракет кылам ушул жаатта балким ошо биринчи мен кыргыз болормун ошол концепциясын дүйнөгө сунуштап ошонун жок дегенде баш атын айтканга анан аны мен каяктан алам билесиздерби мен кыргыз баалуулуктарынан алам мен азыр мындай карап көрсөм кыргыз эли кемеңгер асыл эл экен чынында кыргыздын ошол жан жаныбарга жаратылышка айлана чөйрөнө болгон аябуу баяу мамилеси бул идеал экен чын элечи болгонун биз унутуп калыптырбыз же болбосо отузунда болгон Жалал Абадтагы көрүнүш мени аябай ыйлатты да чын айтканда туура эмес да бул площадь болгон бул эми бул чот окшоп атат бизгечи мындай болбош керек эле эми алда тарбиялоо маселеси бирок жалпы буга чейинки болгон сууга отко жаныбарга чөпкө жайлоого болгон мамилебизди ошол жактан эле алабыз ошол жактан эле мындай калпып алсак ошол жанагы мен айтып аткан эрежелердин башаты чыгат кадимкидей элечи анан ошону биз дүйнөгө сунуштап ошого келбесек адамзат бирок мына эл деле түйшөлөп атат жанагы ар бир жылы өткөн жылы Бакуда чогулду ага чейин Дубайда чогулуп жанагы климат боюнча түйшөлөп атышпайбы минтели тинтели жанагы эмени выбростарды токтотолу атмосферанын эмеч керек деп президент Трамп болсо мен тааныбайм ал болбогон эле маселе эмне эле айтып атасыңар климат өзгөргөн жок деп ал чыгып атат мисалы үчүн бирок канча илимпоздор жок андай эмес токтоткула кыскарткыла деп мисалы үчүн эми бир элементарды айтайын мына бул кийимибиз жыртылганына чейин жетпей модадан чыгып биз ыргытабыз анын ордуна башканы кийебиз бирок ошол тигил жаңы кийген мурунку кийимди чыгарыш үчүн канча энергия кетти канча зат кетти эми мисалы бул өзүнчө сиз экөөбүз жолугуп айта турган маселе мен ушуну жаңы бир тема сунуштадыңыз анда ушул экология сарамжалдуулук жан жаныбарга мамиле бул өзүнчө тема болчу да чоң тема болчу да буюрса кийинкиде бул убакытты болжошуп шарттарды болжошуп айтабыз темалар козголот эмне үчүн кыргыздын наркында кыргыздын өзөгүндө ушул нерсе бар деп атабыз анда эмне үчүн Америкада мисалы үчүн көчөдө эликтер бугулар жапа өрдөктөр жүрсө америкалыктар ал кыргыздар эмес да алар америкалыктар аларга тийбейт биз ошондойду көрсөк мындай уурдак кылып жегибиз келип кетет анда кыргыздын өзөгү кандай калат деген сыяктуу суроолорду эми башка темага жылдыралы келип бергениңиз үчүн убакытты атайын ушул көптөгөн пландарыңыздын ичинен атайын ушул подкастка дагы атайын бөлүп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем ишиңизде ийгилик үй бүлөңүзгө тынччылык сизге да рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп элге оюмду түйшөлгөн маселелерди жеткирип бергениңизге рахмат урматтуу катталуучуларым биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды номерлерди жазып койдук экинчиси биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен урматтуу достор катталганыңыз бөлүшкөнүңүз жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү